түндүк түштүк альтернативалык жолдо баягы Орто Азиядагы аябай чоң проектлердин бири болуп саналат. Ал ошол жанагы түндүк түштүк жолунда 2 эстакадалык көпүрө салынып атат. Бирөө 1706 метр, ал азыркы убакта 97%ке бүттү. Экинчиси 396 метр. Адан сырткары ушу альтернативдик жолдо жаңы мастикалык асфальтобетон колдонуп атат. Бул асфальтобетон ушундай баягы Казармандагы Тогуз Тороо районундагы аябай катаал климаттык шартка ылайыкталган болуп атат. Адан сырткары жолдун баягы автомашинаны көтөрүү өзгөчө болуп атат. Эгерде мурунку жолдор 10 тонна көтөрүлсө, азыркы ушу альтернативалык жолдогу жанагы мастикалык асфальтобетон 11,5 тонна автомашинаны көтөргөнгө ылайыкталып салынып атат. Кыргызстандагы эң эле чоң бир мега проектлердин бири муну Кытайдын China Road Bridge and Corporation компаниясы салып атат. Ушул жол салынып бүтсө, ушул жана Тогуз Тороо районундагы Казарманда жашаган элдердин жашоо шарты, социалдык жактан өнүгүүсү өзгөрүлүп, эгерде мурун айтсак Чаектен ошо жанагы Казарманга жеткенге чейин где-то 5 саат, 6 саат убакыт кетип атса, азыркы убакта эгерде жаңы азыркы эстакадалык жол аркылуу, значит, Казарманга жол ачылса, 1,5 сааттын ичинде ал жакка жетип калат аралдан. Бул жерде азыр жалпысынан казуу иштери эки жакты алып кошкондо 2290 метр казылып өттү. Жана 957 метр калды ортодо. Жанындагы запасной штольняда болсо, бүгүнкү күндө казуу иштери 3397 метр казылып өттү. Жана 493 метр калган ортодо. Жана бул штольнянын функциясы өтө көп. Ар кандай кийинчерээк машина бузулуп калса, ар кандай тыгын болуп калса, аварийный ситуацияда через штольня аркылуу сыртка алып чыкканга мүмкүнчүлүктөр бар. Туннелде күнү түнү 2 смена менен иш алып барууда. Өзүңүздөр көргөндөй жумуштун кечеңдеши, биринчиден туннелдеги материалдын борпоңдугу, начарлыгы, жана экинчиден туннел ичиндеги суунун көп чыгышы жумуш ылдамдыгын жайлатып атат да. Биздин азыркы учурда запасной штольня ушул жылдын февралында эки жакты кошконго пландап жатабыз. Жана негизги туннелде болсо 2022 жылдын аягында бүткөрүүнү пландап жатабыз.